Саламатсыздарбы, урматтуу телекөрүүчүлөр, Жан Дүйнө программасы сиздердин назарыңыздарда. Мен бүгүнкү Жан Дүйнө программасынан келген алгач меймандарды сиздерге тааныштыра кетейин. Мына мен жанымдагы отурган ырчы кызыбыз Кенжегүл Акматова жана ошондой эле обончу композитор Жекшен Тагаев. Куш келипсиздер. Талантың болсо таптабыч, өнөрүң болсо өргө чап деп айтылгандай, мына Кенжегүл өзүңдүн талантыңды бүгүнкү күндө тап дегендей, өнөрүңдү өйдө өргө учуруп келатасың дегендей, анан эми ырчылык өнөрү жөн эле келе бербейт. Ырчылык өнөргө да келиш канча деген бул чыгарманын ошол азап тозогуна күйүп дегендей, ысык сууна тоңуп дегендей бир качар азаптарды чегип келет эмеспи. Анан мына бүгүн дагы өзүң ушул ырчылык өнөрдү азектеп келатсың. Деги эле ушул ыр дүйнөсүнө кандайча келип калдың? Ушул жөнүндө алгач айта кетсең. Саламатсыздарбы? Ошо биринчи салам сиздерге. Ошо ишиңиздерге ийгилик болуп, эч качан үнүңүздөр өчпөсүн. Дагы алдыга жыла бериңиздер. Бул ырга келип калган себебим, мен кенедей чагыман эле ырдаганда аябай жакшы көрчү элем. Чоң энелерим, мамаларым ошол үйгө конок келип калганда ырдап берчи деп дайыма ошол кезден эле чыгармачылыкка аябай жакын болгон экем. Ошол кезден тартып эле 10-класска чейин кичине бирин серин ырдап жүрдүм. Анан багы чоңойгондон кийин, чоң окуу жайымды окуп бүткөндөн кийин, турмуш жолуна аттангандан кийин бул чыгармачылыгымды кичине токтотуп убактылуу. Анан турмушка көз карашымды карап, турмуш куруу жолдо баягы бала чакалуу болуш керек, баягы семьяны биринчи очередке койдум. Андан кийин мына ошондон бери Кудайга шүгүр 30 жылдан кийин кайрадан ушундай чыгармачылык өнөргө кайрадан кызыгып, аттанып, ушул чыгармачылыкка аралашып келатам. Ушул келатканымдын себеби мен дагы бир тааныш келиндин аркасынан ушул Жекшен Тагаев агайыбыздын артынан ушундай музыкалык чыгармачылыгыма дагы жетишип, дагы ушундай улантып кеткениме абдан кубанычтамын. Ошондон бери мына былтырдан бери ушул чыгармачылыкка кадам жолдоп ушул келатам эми чыгармачылык жолумда. Эми көргөндөй да ар бир адамдын өзүнүн туулуп өскөн жери бар, мекени бар дегендей. Балким ошол табияттын бир сулуулугу, же ошол айылдын бир ажары өзүнчө, же өзүңдүн ошол мезгилде балалык сезим менен балким кандан келаткан дегендей, ага туугандардан, тайге жээндер дегендей бөлөлөр бар эмеспи? Бар. Ошол жактан да келиши мүмкүн. Бирок ошондой болсо дагы баягы өзүң айтып атасың, мен балалык кезде эле баштадым депчи. Кайсы айылдын кулуну болосуң, ушул жөнүндө айтсаң? Мен өзүм Ак Суу районунун Сарыгамыш айылында туулгам. 1972 жылы 8-июнь айында Сарыгамыш айылында туулгам. Мен өзүмдүн айылымды аябай жакшы көрөм. Өзүмдүн айылым өзүм үчүн аябай кооз. Өзүмдүн айылым менен сыймыктанам. Тоого жакын, Карагайлуу, Чер Токой, Тоолуу район, таза аба. Биздин өзүмдүн айылдаштарым менен да сыймыктанам. Биздин айылдан дагы көптөгөн оончулар да чыккан. Ошол өзүм болсо өзүмдү тааныштыра кетсем, ошол өзүм 9 тууганмын. 9 туугандын эң кичүүсүмүн. 6 агам, 3 кызбыз. Анан ушул баягы ата-энеси өтүп кетти. Бирок мурунтадан болсо керек, бирок кимди тартып калганымды билбейм. Бул ушул өзүм ыр жагына мындай кызыгып жакын болуп эле, ушул баягы кенедейимен эле ырдаганда аябай жакшы көрчүмүн. Кудайыма тоо ушул айланып келип канча жыл өтсө дагы ошол кайрадан ушундай ыр дүйнөсүнө кайрадан келгениме абдан кубанычтамын. Туура. Мына сиздердин айылда дагы мына кыргыз эл артчысы бар эжеке. Ырдап жүрөт, эмне үнүгө арген үнү бар. Таанымал дегендей, бүт Кыргызстанга атпай журтчулукка дегендей. Мына бүгүнкү күнгө чейин жүрөт ал киши. Караса дагы мына катарда ырдап өткөндө эле биз да барып айылына мекенине барып эле үйүндө болгонбуз. Эмне керемет үндөрү бар, ырчы дегендей. Анан мына өзүңүз айтып кеттиңиз, биздин айылына бир топ таланттар чыккан деп, мына Алымбек Коробаев деген композитор обончу, эмнеген огондорду жаратып кетти, кыргыз элине калтырып дегендей. Анан акка нарыктан суу агат деген ушул.
Эмесе Кенжегүл мынакей биз дагы ушул ырга кезек бербейлиби? Кыргызда сөз бар го, ырдайм деп келгенден кийин ырдайлы дегенчи. Туура айтасыз. Анда азыр кайсы Азыр ысык көл жөнүндө ырдап берейин. жакшы болот. Гөгерин көлдүн жээгинде келиниді, кеч короо чыгам сейилге, акулар сөздүн айтып мөл, ансайын жага Кашында барсам салала, толкунду толкун болала, кайыкка калын мустомдой, казырды калтырып кыйкула. Жазында көлдү бойлорун, көркөмдө келе тойлогон, көрүнөр улук түбүнөн, дегинден чөктүрсө муздун оймогон. Камчылап минип кайыкты айыкпын, карасам тирүү балыкты, дарыдай аба демдери, кой келип кесердер кескин айыкты, дарыдай аба демдери, кой келип кесердер кескин айыкты, Ой, рахмат. Мына бали жакшынакай кереметтер болду. Бу Алыкуласмовдун бир жакшы саптары бар. Ысык көл кээде тынчта, кээде толкун, толкуса, толкунуңа тең ортокмун. Турмушта канча курдаш күтсөм дагы бир кыял сендей курдаш күткөн жокмун деп. Анысы кандай мына ысык көлгө суктанбаган бир да адам жок тура адамзат. Мына өзүң дагы алгач ысык көл жөнүндө жакшынакай бир кереметтүү ырдап бердиң телекөрүүчүлөргө. Анан эми сөз дагы улай отурсак, анан эми мынакей ушул сиздер менен бирдиктер дагы жогоруда айтып кеттиңиз, 1 жыл болуп калды, Мына өткөн жылы дагы биз Көк Жайыкта четеги жергесинде тарттык эле. Сиздер менен чогуу бирдикте болдук эле дегендей, анда телекөрүүчүдө көргөн. Анан эми анын башында турган мына көркөм жетекчи катарында жогоруда айтып кеттим, обончу композитор Жекшен Тагаев мынакей өзүнүн канча деген обондурларын жаратып, элге таанылган белгилүү обончулардын бири, композитор. Анан эми Жекшенова эл арасында ар кандай сөздөр айтылат экен да. Ду деген сөз угам Жекшен Тагаев деген 70ке келди, эл деп угам дегенде баягы 70 жашка келип калыпсыз гана. 70 жаш кандай экен негизи ушул. Анан дагы элдин арасында сөз болуп атат, даярдык көрүп атат дегендей, концерт берет дегендей. Балким ушул Кенжегүлдөр менен чогуу чыгарсыздар. 70 жаш деле 69 окшош болот экен чынында. Анан ден соолук болсо чыгармачылык башыңда бар. Бул бизге тынчтык бербеген бир өзүнчө дүйнө бул. Анан обондор жазылат экен, сүрөттөр тартылат экен. Анан бул Кенжегүл карындашыбыз биздин баягы мурда айтып кеттим эле Ак Тилек тобу. Ошол тобунун жаңы мүчөлөрүнүн 1-2 келиндер келишкен, ошолордун бирөө ушул Кенжегүл. Мунун абдан тең бир жакшы үнү бар. Анан музыканы сезүү жөндөмдүүлүгү абдан жогору да. Мен ушунусуна карап туруп, анан бул кишини ушу биздин немеге кабыл алганбыз. Ак Тилек Ак Тилек тобуна. Азыр абдан башында айткандай өзүң ушу ырдын азап тозогун көрүп даярданып аткан кезибиз азыр. Бул жана Кенжегүл башында айтып кетпеди балалык. Биз баарыбыз жараткан ушул
жаратканда берген касиет бул тиги кичине кезде ырдаганы. Биз да ошол тамдын артына барып концерт коюп чоңойгондордун катарындабыз да биз. Биз эле эмес ушу Кыргызстандагы өнөр адамдарынын көбү ошенткен. Анан бул бир өзүнчө келген бир аян дейбизби, баян дейбизби, ушул сыяктуу нерсе экен. Анан аны катып канча катсаң деле болбой чыгат экен. Мына бул кызыбыз айтып атпайбы? Тиги жогорку окуу жайынан турмуш деген эми турмушка чыгып бала чакалуу болот, ошонун түйшүгү менен бир топ жыл, 15-20 жыл алыстап калат. Бирок ошондон кийин да тынчтык бербей жүргөн ушулар келип аткан. Булар жан дүйнөсүн тазалап, ыр дүйнөсүнүн патриоттору бул. Накта патриоттор. Ошончо жылдан бери келген. Бул болсо жашоо жакшы, кайда колун сунса ошого жетип турган убактары ырдын эмне кереги бар дегендерди чыгат тарабыздан. Жок, ушул мага ыр керек деп туруп анан келип атышат. Кантип ыраазы болуп, кантип иштебейбиз мындай кишилер менен. Ошон үчүн буларга бир чети рахмат айтам. Экинчи чети булар мен катуу айтканымды көтөрөт. Кээде таарыныша кеткенбиз, эми таарынышканда мен таарынам, булар таарынбайт. Ошол жери менен мени жеңип келатышат. Рахмат, жакшы. Антпесе ыр чыкпайт да, туурабы? Элге жетпейт дегеним го. Анан баягы жүрөктөн чыккан ыр жүрөккө жетет демекчи дагы бир анда Кенжегүлдүн аткарышында ырга кезек бербейди, анда. Билсеңчи деген ыр бар экен, Жакшы келем сен аркылуу билинем, мен унутуп бараткандай сезилсең, жан дүйнөмдө борон болуп өлүдүм. Сен сүйгөн бүткүндөр мага майрамдай, тамырыма мөрөк суусу тамгандай, кабагымдан күн чыкканда жаркылдап, карайым барына бир көңүл алганыда. Сенден кокуу салкындыкты сезгениде, сызылат да сыздай жүрөк өткөнүндө, тары төшкөн заманыңды ким билет, татаалы жолдор тагдыр окшойт деп мени де. Сен сүйгөн бүткүндөр мага майрамдай, тамырыма мөрөк суусу тамгандай, кабагымдан күн чыккандай жаркылдап, карайым барына бир көңүл алганыда. Өзүмө өзүм күнгө баштап эртеңки, өчүрбөскө жүрөгүмдөн бир темпи. Бул дүйнөдө сенин барың мен үчүн, теңдеши жок бак экенин билсеңчи. Сен сүйгөн бүткүндөр мага майрамдай, тамырыма мөрөк суусу тамгандай, кабагымдан күн чыккандай жаркылдап, карайым барына кадыр көңүл алганыда. Кабагымдан күн чыккандай жаркылдап,
қалғаныдай. Жуырда айтып кетпедік бе? Баяғы мен ақ тілекке мынакей жақында да қосылып бір жылдан аралық болып қалған екен. Аға чейін шынығында егеменділіктің шарданы менен бір топ ыршылар шығып кетті. Айрықша шайыр апалар деген топтар түзіліп, ошо мезгілдерде біздің мынакей 70-80-ге шыққан енелеріміз де қырдап, Қырғыз елінде мынакей таланттың көп екендігін, түгенбес екендігін, көрөнгөсі бай екендігін, маданиятқа жақын екендігін көргөздү да. Анан эми мынакей жогоруда Жекшинабада айтып кетти. Мына канча жылдар эми өзүң да айтып атасың, мен ушул ырдан балалык кезде ырдап келип алыстап кеттим. Үй бүлөлүк турмуш, жашоо, тагдыр деген ар кандайда. Бирок ушул кайрылып келип мынакей аргенде болгон мына үнүң менен бүгүнкү жылаажында болгон үнүң менен да мына чыгып атасың ырдап дегенде, деле үнүңдө жакшы бир үндөр бар экен да, мына керемет үндөр бар экен. Анан эми ушул ак тилекке кошулдуң. Кошулганда дагы мынакей Жекшинабанын көп эле элдер айтып жүрөт, көп эле кыз келиндерди ырдап жүрөт дегендей маселе, анын ичинде мына сен да жүрөсүң дегендей. Бир ошолордун арасында бир өзгөчөлүктөрдү байкадыңбы ырчылардын арасында? Өзүң теңдүү ошо кыз келиндердин арасында кандай экен алардын дагы өнөөлөрү? Аларда да бир мындай жакшы ырчылар чыгабы келечегинен? Ооба, байкадым. Мен келгенге чейин 10 жыл, 8 жыл болуп калган эжелер, сиңдилер бар экен. Ошол Жекшинабаны ташталтып келет. Таптап келет. Биздин айыбыз дагы ошол эжелерди, сиңдилерди ушул күнгө чейин тарбиялап өстүрүп келе жаттыр. Бирок мен буга чейин баягы жаңы келген кезде уктум. Аябай үндөрү жакшы, уже такшы кылып калгандарын сездим да. Анан мен дагы ошолордон калып калбайын деп, ошолорго теңелейин деп, ошо болгон убактымды жумшап, агайым менен, Жекшен Тагаев агайыбыз менен күндө ушул даярданып, ушул күнгө чейин келдик. Кудайым буйрса, мындай жакшы келе атабыз, теңелип калдык деген ой максатты айткым келет. Буйрса ошол эжелерден калып калбай, ошолордун катарына кошулгум келет. Мен дагы буйрса ошол ырчылыгөндөр деген мындай да, ырчылыгөндөр баягы жан дүйнөдөн чыккан бир касиетте, бир керемет дегеним. Анан эми баягы ырды баягы ырдасаң элге жеткирип ырдаш керек да. Анан эми баягы мына азыр байкап аткандар, балким телекөрүүчүлөр да өздөрү дагы өздөрү ойлорун дагы айтар, сунуштарын. Анан эми мына сизге айта турганым мен ушул ырыңыздын баягы чеберчилиги, анан эми баягы композитор, мына өзү мынакей тарбиялап дегенде таптап гүлүк күнүндө тулпар тушунда деп коет го бизде. Анан ошо күнүндө тарбиялап атканы, анан тулпарды акырын чыгарыш деген мынакей ушул мына көркөм жетекчилердин колунда бар, музыканттардын колунда деген. Оңой эмес экен, бул жетишкендиктерге, жеткенге дагы оңой эмес экен да. Көп аракет керек, далалат керек дегендей, ийгиликтер керек ошого жетиш үчүн ары карай. Анда бир ырга кезек берсек, сагыныч тамчысы деген ыр бар экен бизде.
Бали рахмат, Кенжегүл. Мына Жекшенова жана жогоруда айтып калдыгым, 70 жаш дегенде мен элестетчилем бала кезде. О, сакалы көкүрөгүнө жайкалган аксакалдар болчу эле дегендей. Айылда мына сиздин дагы балалык кезде, мен ошо кезде элестетип көрсөм, ошо мезгилдеги аксакалдар бир 50 жашты экен. Ал эми азыр бүгүнкү күндө сизди карап отуруп, мындай чачыңызды буруп эле басканы болбосо, тишиңиз да бүтүн дегендей, жүзүңүз да мындай мына битте айланып турат дегендей бетиңизден анан кийин сулуулугуңуз артып турган мезгил экен азырчы. Деги эле 70 жаш. Анан кийин ушул мына кыз келиндер менен арасында ак тилек менен бирдикте даярдык көрүп атпайсызбы? Кандай даярдык болот, кандай өтөт дегеним. Анын арасында Кенжегүл да бар мынакей. Бул эми 70 жаш деп жаңадан айтылып атпайбы? Биздин кесипте, биздин чыгармачыл дүйнөбүздө жаш роль ойнобойт чынында. 90го чыкса дагы сезим келсе сүйүрларын жазып калабыз. 80ге чыксак дагы атамекен үйдөн чыга албай калган учурда да ушул атамекенди сүйгөн жырларды жазышыбыз мүмкүн. Өзүң башыңда да. Анан ушул бул кыздар жанагы ак тилек тобу менен иштешип, биз башында айттым эле мурдагы эмелерде, передачаларда. Бул ысык көлдөн чыккан обончулардын ырларын таратабыз. Биз ушундай милдетти койгонбуз да. Бул Кыргызстанда бир гана облусту ушул Каракол шаарында бар, башка жерде жок. Бул эми Улай тилекке жеткиси ушул август айында ушул көзү өтүп кеткен обончулардын эскерүү кечесин концерт менен чогуу өткөрөлү деп турабыз, облустук жетекчиликтин катышуусу менен. Кудай буйруса. Ошондо мен ушу бир 40тан ашык кишинин тизмесин бердим эле. Баарын ушул көрүп абдан кээ бирөөнү билбейт экен, аябай таң калышыптыр, ушунун баарысы көлдүк экен деп. Көрбөйсүзбү? Ушу атын угуп эле жүргөнбүз, кайдан экенин. Анан булар ошондон кийин козголушуп, азыр жакшынакай жардамдарын берип атышат. Реклама деген, тигиндей мындай элдерди чакыртып Бишкектен ушул министрдин деңгээлине чейинкилер кетчүдөй болуп турат, буюрса учурунда көрөбүз. Анан биздин эң эле башын, анан аяк жагын айтып коеюн. Башыбыз бул 4 эл артисти Саякбай Каралаев атабыз, Каба Атабеков атабыз, Шабай Азизов абабыз, Уркаш Мамбеталиев абабыз, 4 кыргыздын эл артисти зал карманашчылар турат. Дүпүйгөн. Килейген тоодой болуп тетиги ак суунун үстүндөгү чоң чокудай болгон чыгышта Аксубай Атабаев агабыз турат. Андан кийинки чокудай болуп Канымкүл Досмамбетов эжебиз турат. Алымбек Коробаев деген өзүнчө бир дүйнө турат. Экия Мукамбетов, Эмил Жүзөнүп, Жеңиш Мамбеталиев деп түп жакта турушат. Ушундай Алымкул Султаналиев биякта ушу көзү өтүп кеткендерден мына тоң жеринде илгерки биз бала кезде угуп чоңойгон Мыскалдын шакирти болуп жүргөн Шайлоо Мукашев эжелерибиз, Жапар Чабалдаев абабыз, Дүйшөнбек Үкүйүп айкелер бар, ушулардын баары тизмеде бар. Ошолордун үй бүлөлөрүнө кабар берип чакыртып, ушул театрдын залына чогултуп, ага чейин да сүйлөшүп, анан ушул концертти бир эскерүү концерти кылып туруп өткөрүп, балким алардын укум-тукумунда, бала чакаларында кийинки концертке спонсор боло турган деңгээлдеги азаматтар бардыр. Атасы үчүн эмнесин аят алар чынында баласы. Анан ушундай бир максатта түзүлүп атат. Ушул күздө, августта ушул экинчи жарымында өткөрүлө деген аракетте кылып, ушул булардын иштеп аткан жанагы ырлары ошол концертке даярдыктын башталышы ушулардык. Башаты. Ушундай болуп атат буюрса. Буюрса жакшы болот экен. Буюрса ушу күздө жакын эле мынакей чыныгында унутулуп калган канча деген биздин таланттар бар. Мушук. Унутулбаса дагы ушул атын айтылбай калгандар канча дегендер бар. Мына Болот агабыз турат, Миң жыл күйүп мисалы үчүн килтейген, Чакен Байкебиз турат, Исабаев килейген, Камбарканды түзүп таштап кетип калды өзү. Ушулардын баарын эл билсин, чынында көлтөгереги билбейт көпчүлүк.
Emne деген кино актрисалар эжекелерибиз бар эле биякта дегендей. Эмне деген тетиги Майра Керим кызы, могу жерде Элмира Кайып кызы, Гүлзат Батырканова деген сонун карындаш келиндерибиз бар эле бар. Ошонун баары ушул көлдүн биздин кулундарыбыз. Аларды иштебесек болбойт чынында. Эмнеке эми дагы Кенжегүл, мына бүгүн сен Каракош шаардык кеңешинин депутатысың. Депутат айым болуп атасың мынакей дегендей. Депутаттыкка талапкерлигин коюп өтүп келдим дегендей. Ушу кандай максаттар бар эми ушу келдиң мынакей деген ушул. Ушул депутатка келгендигиме байланыштуу баягы быйылкы 2-созувдун депутатымын. Баягы элдин көйгөй маселелерин чечелдеп, эл үчүн, жер үчүн кызмат кылалы деп келдик. Мен буга чейин өзүмдүн жеке ишкер жумушум бар. Ошол өзүмдүн жеке ишкерим менен эле алек болбостон, ошол коомдук ишке дагы ушул аракетимди жумшап, Элдердин көйгөй маселелерин чечүүгө, көйгөй маселелерин чечелдеп, шаар үчүн, элим үчүн, жерим үчүн күйөйүн деп ушул депутатка келип отурам. Кудайыма шүгүр, баары мыйзамдуу жолунда чечип баягы иш алып барып атабыз. Кечээ дагы жакшы сессиябыз өттү. Абдан жакшы деңгээлде өттү демекчимин. Баягы Кудай буйрса ушул караколубуз жакшы өнүгүп өсүп келатат. Мындан дагы өнүп өсөт деген ойдомун. Буйрса келечекте баары жакшы болот. Ошол өзүбүздүн аракетибизди жумшап, күн болобу, түн болобу болгон аракетибизди жумшап келатабыз. Баягы элибизге, жерибизге тынччылык, аманчылык калып кетет элем. Элибизде болсо, жерибизде болсо бизде болот. Элибиз аманчылыкта болсун демекчимин. Ошол. Анда бир өзгө кезек бербейлиби азыр, анан дагы сөз улантабыз анда. Макул. Азыр карегиңе сүрөтүңдү тартайын деген Жамгыр жууган карагаттай мөлөтүрөп, кара көзүң карагыңды келтирет, бөлөп койгон күндө жаркып мага эле, жүрөгүмдү назы кылып чертирет. Рахмат мынакей Кенжегүл. Мына жана жогоруда айтып кетип, туулган жер жөнүндө айтпадыкпы? Анан чын эле Саргамыш айыл жөнүндө мынакей аккан суулары тоолордон Карагайлары жакын дегенде, мына Момуш Эжеке деген эмне деген, кыргыз эл артистеп жогоруда айттым. Ал кишилер ушу балалык кезинде эч кандай деле билими жок эле барган экен да, алыштыкка өнөргөчү. Анан эми ошол убактарда мынакей ошол жактан өтүп кетиш, албатта Фрунзе эле да, албатта ырышкаларда тандап алар эле дегенде.
эженин өзүнүн эскеришинде бар ошо жаш кезинде барып эле ошол ырчылык өнөргө бир менен барганда эле үнүн угуурдан ошо жактырып алып калган экен да ошол мезгилдердечи. Эмне деген керемет үндөр. Анан эми бекер Сарыгамыш чын эле бекер айыл эмес. Алымбек Коробаевди айтып атабыз, жана башкаларды айтып атабыз дегендей. Балким ушул ырчылык өнөр силердин өзүңөрдүн айылдын суусунанбы дегендей, же абасынанбы, же тоосунанбы дегендей негизи эле ооздугу тартып турган жери бир касиеттери бар да. Балким ушул радиодон ырларды угуп, ошол мезгилдерде жактырып, кайсы ырчыларды сүйчүрөм дегенде ушул аткаруучуларды. Эми кенеди чакта көп эле ырларды угуп жүрдүк. Багы Гүлсүм Мамашева деген ырлар, Канкей Эралиева деген эжекелерибиздин ырларын аябай жакшы көрчү элем. Эми көптөгөн ырчылар бар, эми баарын эле атын атабастан баягы баардык эле ырчылар жагат. Ырларды кандай тандап аласың өзүңөр? Эми өзүм баягы көңүлүмө жаккан ырларды ырдап келатам. Буюрса анан буга чейин ошондой болуп келген, бирок кийинки бул Ак Телек группасына кошулгандан кийинки Жекшен Тагаев агайыбыздын ырларын дагы ырдап, агайыбыздын берген ырларын жарык дүйнөгө чыгаралы деп ушундай күнгө келип калдык. Мындай өзүнүн жүрөгүngө адам жакындатып элеп, электен өткөргөндөйчү. Ундуганда элесе түшөт го, мына ошондой кылып анан ырларды да тандайт да. Сөзүн дагы тандайт, анан оборун да тандайт дегендей. Шуну мен элге жеткире аламбы деген ой болот да ар бир аткаруучуда, туура ушундай. Анан ошол ырлардын баары эле ушуну жеткире алам деген ниет барбы өзүндөчү? Эми колдон келишинче аракет кылабыз. Кандай ыргактагы ырларды мынакей Жекшен агам айтсынчы өзү дагы. Бу жана башында айтпадыңбы, Сарыгамыш ажайып жер да. Монтип жантайып жатсаң тоого жан баштап каласың. Айылдан башына чыгып эле. Анан негизи бул дүйнөлүк мындай байкоолордо бийик тоодо жашаган элдердин үнү таза, анан бийик болот да. Бийик дегенибиз катуу, жөнөкөй айтканда. Анан деңиздин жээгиндегилердики. Анткени булар каалайбы алыска жеткизүү үчүн кыйкырып сүйлөгөндө да ошондой. Анан мен азыр сүйлөп сөздөрдөн элестеп атам, бул кичинекей чымылдап чуркап жүргөндө ошол тоонун боорунда ары бери чуркап балдар менен ойноп жүрүп кыйкырып. Эжен бекерден айткан жокпу? Кимибиз ырдаган жокпуз ошо бала кезибизде. Анан ошо Гүлмайрам эже деле ошолор менен чуркап жүрүп кыйкырып ырдады. Отун терип жүрүп келип, тоодон отун терип келип анан ырдашып мындай тоо барып өзүнчө. Ошонун баары бул табигый репетиция. Бүгүнкү күнгө жеткизип аткан ошонун баары тең. Булар да ошол бала күнүндө эле тет көкүрөккө салынып койгон нерсе бул. Ал эмне үчүн муну менен чогуу ойногон дагы бир кыз келип ырдабайт мисалы үчүн. Бул сактап жүрдү, жана башында айттык. 30 жыл өттү, 40 жыл өттү. Тынчтык бербей анан келди да бизге. Ырчы Анарбек Ибраев деген бир жолу сүйлөшүп отуруп, шуну интервью болуп атсам айтып атпайбыз. Кантип ырдап калдыңыз? Ырчылык өнөргө кантип жагындадың десем, ой мен талаада кою кайтап жүрүп, ошо койлорго ырдачымын дейт. Чыгып алып дейт. Дөңгө чыгып алып сахнага чыгымын дейт. Бала кезинде дейт. Мектепте окуп жүргөн. Анан ошентип ырчы болгонмун дейт. Туп-туура. Анан эми көрбөйсүң, табият, жаратылыш кандай коозук мына ушундай жерде. Кандай жардам берет ошо. Жардам берген. Бул эйиндик ошол нерселердеги. Баткенде же болбосо Ошто жашаса жат башынын аркы пограничныйда балким ырчы болбой калат эле. Ошо боз топурак тиги кумдардын арасында чуркап жүрүп. Мына биздин жанагы жаратылыш сен айткан апапакай көгүгү бар булактар ошону угуп чоңойду да, ошолор буларга ыр болуу болгон учурунда. Менимче Кенжегүлдүн өзүнүн дагы ар жагында бар да ырчылык өнөр талант бар экени көрүнө турбайбы? Бар да ошол. Рахмат, эми дагы бир ырыңызга кезек берели анда. Келе атабыз. Келе атабыз. Күлүңдөсүң сезимиди канат болуп, кыялыбыз бүтпөгөн санат болуп, кыйыш албай турабыз жолукканда, кыйнап келет сезим мадат болуп, кыйыш албай турабыз жолукканда.
Çankaganda içirge bulak bolup, çarçaganda demime kubat bolup, çağılışan karakterge, çarkaylangan düynömde sınak bolup. Çağılışan karakterge, çarkaylangan düynömde sınak bolup. Çakın turup görüşpöy ırak bolup, jakşımsız kar emes turak bolup, өр жолунда өмүрдүн келатабыз, өткөндөргө карабай ынак болуп. Өр жолунда өмүрдүн келатабыз, өткөндөргө карабай ынак болуп. Өткөндөргө карабай ынак болуп. Рахмат эми Кенжегүл, элибизде бир сөз бар эди. Эмгек кызы, эл кызы дегендей. Анан эми мына сизди карап туруп айтышка туура келип атат. Депутат кыз, ырчы кыз дегендей. Анан эми бул депутаттыктагы чоң милдет да жүктөлгөн, элдин атынан сизге ишеним артылган дегендей. Биз шайлаганбыз деген өзүбүз. Анан эми депутаттык бир иш. Ал эми ырчылык өнөр деген дагы. Экөөнү кандай алып кетесиз дегеним? Мен эми бир гана жана да айтып кеттим. Бир гана өзүмдүн жеке ишкерим эмес, бир гана депутат эмес, бир гана бул өнөр, чыгармачылык өнөр эмес дегенде мен бул жерде еще Женсоветте дагы мүчөмүн, аялдардын. Анан айым ишкерлердин да. Туруктуу комиссиялар коюлат. Айым ишкерлердин, анан регионалдык кеңештин мүчөсүмүн. Эми ошол бир гана депутат эмес, бир гана жеке ишкер эмес, бир гана айым ишкерлердин мүчөсү эмес, мен бардык коомго мындай активдүү катышканды каалайм. Бардык ушундай жетишкендиктерге ээ болуп, даже бул дагы мага мен үчүн аздык болот. Дагы көптөгөн чыгармачылык болсо дагы эле активдүү катышкым келет. Жигитке 70 өнөр аздык кылат деп. Кыздарга деле бул 70 эмес, 100 өнөр аздык кылат го дейм. Туурабы? Ооба. Дагы улан теоретикиз да, бардык тармактарда иштеген бар. Буюрса дагы эле кандайдыр бир тармактар чыкса дагы деле багы өнөрүмдү өргө чап дегендей ошондой дагы эле жагы жакшы жетишкендиктерге болуп активдүү катышканга өзүмдүн максатымды коет элем да. Туура. Бирок эми баягы таланттуу өчүбөш керек да. Менимче таланттуу өчүбөш керек. Бул өнөрдү жерге таштабаш керек. Бул да бир Кудай таламдан келген нерсе да, жараткандан келген нерсе. Буну кесир кылсак, бул өз башыбызга тийип кала турган нерсе. Кесир кылбаш керек. Бул өнөрдү карызга берип атат да жараткан, элиңе бергин. Ошону аткарбай кесир кылып алдына барганда деле жакшы болбой калабыз го мисалы үчүн. Эми суу ишеними деген бир бар экен, Кенжегүл аткарчылык. Чогуу. Албай болгоном дайыма тагдыгымдан ойгоном билбедим айтылачы замандаштар дүйнөгө кандай сыйrak болону
сүйбөй калсам эстей берем өзүңө айланчыктап күндө кантсем да мени койбойсуң сен айтчы өзү жагы керим таш болуп Бұл шығармашылықта чек болбайды. Шығармашылықтың баяғы мұхит дейді бұл өзі. Шалқып жатқан ана түйі жоқ асманда кенен екен дегісі. Ана неме Жексенова мынакей ушул ыршы кыз келиндерди мына бир катарын ырдатып дегендей эл алдына алып чыгып жүрөсүз. Бирок айрымдары таанылып калды чындыгындачы. Көпчүлүгү мындай элге таанылып билинип дегендей алдыда келатат дегендей бир топ элдин баягы үмүтү бар да келечегинен. Şu ırçılardan çıkat ko degende bir жақсы үміттер менен келаткандары бар да. Себеби бардык эле композитор, оңчулар ошолор ырдатканда, ырчыларын алып чыкканда ушул ыр элге жетсе экен. Элдин эсинде түбөлүк калса экен деген гана үмүттө болот, тилекте болот деген ба. Мына ушул жагдайда дагы бир өзүңүздүн оюңузду айтсаңыз. Эми чыгармачыл кишини өзүбүзгө салыштыралчы, биздин бала чакабыз бар, көзүн тең. Ошол кайсы балабыз болбосун жаман болбосун деп тилейбиз да Кудайдан. Экөөбүздүн жазган ырларыбызда так ошо балдардын бирөө. Ушундай деп элестетсек туура болот да, ошо жакшы болсун, элге жетсин, элге кызмат кылсын. Кызмат кылган ошо эл угуп ыраазы болуп турган ошо кылган кызмат ошо да. Ошону жеткизе турган бир өзгөчө адамдар бар, булар аткаруучулар, ырчылар. Ансыз болбойт. Сенин ырыңда кагаз бетинде калат, менин оонум да кагаз бетинде калат, булар болбосо. Булардын ушул ыр дүйнөсүндөгү орду өтө чоң жана жооптуу да. Ошон үчүн жана кенже айтып кетти, мен ушул бир 7-8 келиндер, аялдар катышат. Ар биринин үнүнүн өзгөчөлүгү бар, өзүнчө кооз. Ар бирөөнүн аткаруу жөнүндө билиги бар. Ошол ырдын ичине кирип ырдоо деп коет биздин эмеде. Текстин ичине кирип ошол менен жашап ырдоо жөндөмү ар башка кимдики. Кээ бирөө бар бир айдан кийин барып араң түшүнө баштайт ошону. Кээ бирөө бар 5-6 жолу ырдаганда эле кабыл алып ошо менен жашап калат. Бул бир адам таң каларлык нерсе. Анан негизи ошол булар элге чыгарып берип аткан, алып ырдап берип аткан ырлар ушу так ушулардын балдары.
керек болсо ошол бир балдарынын бирөөүндөй кылып папестеп өстүрүп тиягын буягын эметип татынакай кийинтип элге алып чыккан сыяктуу булар алып көрдүм канча кызматы бар мындай биз жөнөкөйлөтүп айтып атабыз анын күнү бар түнү бар кыйноосу бар үйүнө болбой калышы бар ден соолугу болбой калганы бар ошонун баарын канча чекеден терди ачып коюп мырзайбыз азап тозок менен анан ошонун баарынан эметкенде мен ушул аткаруучуларга өзгөчө көз карашта өзгөчө бир жүрөгүм менен аябай абдан жалындап күйүп ушулар менен иштегенге бир баш коем да анан өзүм сактап турам да булардын кичинекей өзгөрүү болсо эмне болду тигиндей буларды дагы багыш керек булар сенин айткандай тулпар да буларды таптап атпайбыз биз ошолордун ар бир көз карашы үйдөн кандай келет ай бүгүн эмне болуп калгансың үй жакшыбы бала чака жакшыбы ошонун баарын сурап неметип анан адамда бир калыпта турбайт экенбиз да үй бүлөбүз бар урук тууган бар дегендей анан ошого карабай мен ушул мендеги бир 6-7 кыздарым бар абдан бир ыраазы болом жакшы адамдар баары тең ушул менин катуу айткан эмеге баарына көнүшүп ошону аткарганга аракет кылышат мына ошону 1 жыл боло элек мына ушул момундай келип татынакай ырларын ырдап берип атат бул жакшы да.
Эми кенже ул мынакей дагы бир сен эми депутат катарында дагы баягы коомчулуктун жүгүн көтөрүп жүрбөйсүңбү? Мен айтаар элем ушул депутат ырчы кыз катарында ушул өзүнүн баягы өнөр дүйнөсүнө аралашкандан кийин ушу Каракош шаарындагы маданият тармагына дагы мынакей биздин ырчы чыгып аткан таланттарды дагы депутат катарында ушуну бир көтөрмөлөп турабы? Өзүңөр да бир кандайдыр шаардын ичинде бир маданият тармагына да бир кандайдыр бир киргизип ушуларды дагы, чыккан таланттарды. Мисалы үчүн эл арасында эл ич өнөр иштеп коет. Ачылбай жүргөн канча деген таланттар бар. Ушуну колдоо алып берсеңиздер деген үмүтүм бар. Анан эми мынакей биз дагы акыркы убактыларыбыз болуп баратат окшойт. Убакыт чектелүү карайлы чегине дагы. Анан кийин кетпей мисалга жолукпайынча деген ырыңыздар бар экен. Ошого бирдик деп алганда. Рахмат. Мына жогоруда өзүңүздөрдүн бир жакынакай бир чыгармачылыгыңыздарды аткарып дегенде ырларыңызды анан жекшинабанда мынакей жакында бир 70 жылдык деп ошого карата күздө өткөрө турган бир иш-чаралар жөнүндө дагы кененирээк сөз болду. Анан мындан ары да сиздерге чыгармачылык ийгиликтерди каалайбыз. Ар дайым ден соолукта болуңуздар, үй бүлөңүздөр менен аман-эсен болуңуздар, эл менен бирге болуңуздар. Рахмат. Урматтуу телегөрүүчүлөр, мына ушу менен жан дүйнө көрсөтүүсү соңуна чыкты. Кайрадан көгүлтөр экрандан жолугушканча сак саламат болуңуздар.